Bu çаңды gördüңүздөрбү? Ушул чаң таң атканча могу конушту каптайт экен мына. Могу чаңды көрдүңүздөрбү? Анан булардын жайып койгон кирин күндүн ысыгында эшикти ачып жатабыз. Терезени ачып жатабыз, үйдүн ичине чаң кирет дейт. Ушул жердин тургундары, Салкыбөр конуштун тургундары суу сээп турсун деп суранып атышат. Каныбек Түмөнбаевтан. Суу сээп эле турушсун. Сигнал, карсылдак, курсулдак, даңкылдак дүңкүлдөктөрүндө көз чумдук деги суу сээп эле турсун, чаңдан дем ала албай калдык деп атышат да. Каныбек Түмөнбаевга кайрылабыз. Жипке каттап аткан машиналерди биз мисалы үчүн токто деп айтпайбыз. И так спокой бербей атышат, бирок токто деп айтпайбыз. Бизге таң атканга чейин могу жерде 3 жолу 4 жолу суу чачып берсин. Күндүзгүсүн кереги жок, кечкисин чачып берсин, кайта кечинде тынчыраак жаталы. Күндүз эле частиктер жүрөт турбайбы? Күндүз эле жүрүп атат эми баягы күндүз тепло режим болгон токтотуп атпайбы? Булар кечки саат 7де, эртеңки 7ге чейин чаңчы, вообще страшный болду. Унга чыгып эч кандай эле болуп калат, чынын айткандачы. Ол эми жалпы эле талабы болот, ошону туура чыгып, оң жагында чечип бериңиздер. Салкынтардын жалпы эли кайрылып атат. Азыр элдин баары жумушта, анан үйдөгүлөр гана чыгып калдык. Туура чыгыңыздар. Ошону колдоп бергиле. Оң жагына чечип бергиле. Силерден суранчы. Кечки 7де тепло режим бүтөт го. Ошондон баштап таңкы саат 7ге чейин могу жерде жарыш болот. Азыр да күн жарык акырын өтүп атышат. Азыр 12ден кийин мына дагы өтүп атышат. 12ден кийин могу жерде вообще страшный жарыш болот. Чаңдан киши көрүнбөйт да мынакачы. Бул частный экен бирок. Частныйда бүттөр жүрөт, бирок миксерлер жүрөт. Жана бекитки жүрөт. Невозможно да. Мисалы терезени ачайын десең, терезеден вообще чаң кирет. Эшикке кое албайсың. Машинаңды мисалы жууп келсең, эртең менен 1 сантиметр чаң болот. Кайрадан тазалап чыгасың. Эмне кылыш керек ошондон машинага өтүш? Могу бизге ушул элечи токтотуп эмес, болгондо жолго суу сээп эле. Ошо 2 жолу 3 жолу сээп турса таң ачатчы. Чаң болбой эле турса болду, аны эчтекесе кереги жок бизгечи. Ооба, мисалы үчүн типти машиналерди, частниктерди токто деп айтпайбыз эч кимгечи, иштей берсин, молодцы, иштей берсин. Просто могу жерге таң аткан чакта 2 жолу аз болуп калат, 3 жолу же 4 жолу суу чачып берсин. Машина менен чачып берсин. Еще мына кечинде могу элдин баары биздин иштечи адамдарыбыз жумушта жүргөндөрчү, кечинде эле салыш керек. Уйку жок могу жерде дадаң таң аткан чакта калдырышалдыр. Эми анысына деле эмейли. Могу чаңы бирок невозможно болуп калды да, ушул чаңды токтотуп берсин кайта. Мына могу крышанын үстүндөгү эле чаңдарчы вообще невозможно болуп калды. Эшикти же ача албайбыз, же айнектерди ача албайбыз. Могу жакта чанал эле үйдө эле эме бар да, кондиционерчи. Ооба, бирөөндө бар, бирөөндө жок. Эч ким иштеп, мисалы менде жок. Бирөө ачып жатайын дейт, аба жута албайт, чаң. Аз кечинде башталат да, могу светтер күйсө эле вообще мояк көрүнбөй калат. Кир жайып, келин кесектердин кирлерин айтпайлы, эшикке кир жайбай калып, үйдүн ичине эле кургата баштады. Эртең менен момча чаң, машинанын үстүндө чаң. Машинеден эле байкаса болот да. Терезелерди жабасак, үй үстүнө жылып болсо анан үйдүн ичинен эле кургайт да. Терезебиз ачык болсо. Булар жай айдап калышты. Ушундай экен далаа экен булар. Ушуна катарлаш уда айдашат экен да. Тынымсыз өтүшөт эми таң аткан чакта. Мінекей. Скорость жайлатты бұл эми. Азыр киши турган үчүн анан жайлап атышат да. Бuyakta элдерди көрүп алып, атак негизи булар катуу айдайт экен. Мейли кандай айдаса ошондой айдасын, бирок суу сээп коюш керек деген гана суранычтары бар да элдин.